Кыргызстан акыркы жылдары туурасынан да бийигинен да өсүп жатат. Азыр үй салып, же болбосо короо жай тургузуп, же башка курулуш иштерин жүргүзүп, уста издеген жөнөкөй жарандар четтен чыгат. Мамлекет тарабынан дагы көптөгөн социалдык объекттер, жолдор салынып, аэропорттор оңдолуп, административдик имараттар курулуп, айтор бул жаатта иш кызуу жүрүп жатат. Алар менен жарышып, жеке компаниялардагы биринин артынан экинчиси заңгыраган турак жайларды, бизнес борборлорун тургузууда. Маалыматтарга караганда Кыргызстанда бир жылда эле 1 миллион 300 миң чарчы метр аянтка курулуш түшөт экен. Анын ичинде социалдык объектилер да бар. Быйыл мамлекет тарабынан 204 мектеп, 49 бала бакча салынууда. Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниядагы жакынкы аралыкта 50 миң үй бүлөнү батир менен камсыздайбыз деп жаткан чагы. Ал эми жеке компаниялар болсо азыр 510 көп кабаттуу турак жайын куруп жатыптыр. Албетте, акча болбосо мунун баары кайдан салмак эле. Бирок курулуш тармагынын азыркы учурдагы чоң көйгөйү жумушчулардын жетишсиздиги. Өлкө боюнча бери дегенде 15 миң кызматкер керек экен. Бул чөйрө негизинен 25 миң кишини иш менен камсыздай алат. Азыркы учурда ал орундардын жарымынан көбү бош. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда миңдей курулуш компаниясы каттоодон өткөн. Алардын арасында Ош менен Бишкек шаарларында тынымсыз турак жай салып, курулуш иштерин жүргүзүп жаткандардын саны 200дөн ашат экен. Азыркы учурда алардын баары жумушчу таппай кыйналып турган убагы. Бул тармакка азыр кыш койгондор, монолит куйгандар, шыбакчылар, сантехниктер, жыгач усталар, бетон куюучулар, газ жана электр ширетүүчүлөр, маляр, арматура токуучулар, мастерлер, прорабтар, курулушка колдонуучу атайын техниканын айдоочулары жана майда жумуштарды аткаргандар талап кылынат. Мындан башка дагы вакансиялар бар. Алсак Эмарк Групп курулуш компаниясына азыр 100 кызматкер керек. Монолит койгандар, кыш койгондор, шыбакчылар, өндүрүштүк техникалык бөлүмгө инженер, прораб, мастер, коммерциялык директор талап кылынат. Курулуш жүрүп жаткан объекттер Бишкек менен Чолпон Ата шаарларында жайгашкан. Маянасы 40 миңден 80 миң сомго чейин. 2 мал ысык тамагы бар. Кызыккандар 0703 12 85 45 номуру аркылуу байланышыңыздар. Дөөлөт курулуш компаниясы дагы азыр кызматкерлерге зар болуп турган маалы. Бишкек менен Шопоков шаарларында жүрүп жаткан курулуш объекттерине 100 жумушчу керек. Бетон куюучу, кыш койгондор, жыгач усталар, прораб, мастерлер, ширетүүчүлөр, арматура токуучулар, шыбакчылар. 0701 90 60 60 номуруна чалыңыздар. Маянасы иштегенде жараша төлөнөт. 25 миң сомдон аз айлык жок. KG Восток сервис курулуш компаниясында дагы 100 вакансиялык орун бар. Бишкек шаарында салынып жаткан объектке монолит куйгандар, кыш койгондор, шыбакчылар, ширетүүчүлөр жана ар кайсы жумушту жасай берген кызматкерлер талап кылынат. Айына 30 миңден 100 миң сомго чейин табууну каалагандар тезинен 0552 11 11 77 номурларын териңиз. Имарат Групп курулуш компаниясына 500 жумушчу талап кылынат. Бишкек шаарында салынып жаткан объектке төмөндөгү жумушчулар керек. Монолит куйган 150 киши, кыш койгон 100 адам, шыбаган, туш кагаз чаптаган, кафел койгон 150 киши, имараттын сыртын жасалгалаган 70 адам, 30 электрик, атайын техниканын операторлору жумушка алынат. Компания 2 мал тамагын берет, маянасы 30 миң сомдон жогору. Байланыш үчүн телефондор 0555 72 80 17. Бергиле кетсе, курулуш тармагы каражат көп айланган тармактардын бири. Жеке компаниялар эле жылына бери дегенде 40-50 миллиард сом салышат экен. Ал эми республикалык бюджеттен жыл сайын 2-3 эсе көп акча бөлүнө баштады. Андыктан жумуш жок деп отура бербей, өзүңүзгө ылайыктуу жумушту тандап, акча табыңыз.